Салам достор, биз мынакей 23-24 июль күндөрү экономикалык хакатон болуп өттү. Бул Бакыян хак деп аталышындагы ушундай экономикалык хакатон. Хакатон деген эмне деген сөзгө токтолуп кетели. Алгач бул илгери биздин ата бабаларыбыз курултай өткөрүп, ошол жерден кеңешип, анан кеп кеңешин айтып, ушундай бир багыт берген ушул сыяктуу деп түшүндүрүштү биздин модераторлор. Анан айта кетчү нерсе, ушул хакатонду бизге демөөрчү болуп аткан Жарандык жигердештирүү коомдук фонду жана ФСДС коомдук фонду тарабынан уюштурулду. Борборубуздан мыкты эксперттер, ошол чөйрөдө эң мыкты деп аныкталган адамдар келип бизге консультация берип, ошол эле учурда бул 48 саат ичинде кантип ишке ашырыш керек, сатуу жолдорун, ошол баардыгын жакшы бир маалымат берип өттү. Андан тышкары ар бир спикер белектерди ала келген экен, биздин мыкты активдүү катышуучуларга бизнес идеяларга белектерин берип өттү. Биз азыр экинчи күндү жыйынтыктап атабыз. Экинчи күндүн жыйынтыгы менен биз жалпы жолунан маркетингдик план, андан тышкары социалдык түйүндөрдү активдүү колдонуу, өзүбүздүн брендти, логотипти кантип ойлоп табыш керек, ушул сыяктуу консультацияларды алдык. Жыйынтыгында ошо кечээ айтылган болчу, эң мыкты 3 бизнес идеяга биздин демөөрчүлөр тарабынан сыйлыктар бар болчу. Бул болсо 3-чү орунга тоок фермасы ачуу боюнча бизнес идея алды. Андан тышкары 2-чи орунга билим берүү борбору, 1-чи орунда болсо айымдардын ден соолугун чыңдоо борбору алды. Буларды куттуктайбыз. Албетте буюрса Бакыяндын экономикасына, Кыргызстандын экономикасына салмашкан мыкты бир бизнес идеялар болсун деп тилек кылабыз. Уюштуруучуларга терең ыраазычылык билдиребиз. Ушул учурдан пайдаланып, баары жогорку деңгээлде. Азыр бул жерде биз Өзгөрүш айылындагы Байбол ата эс алуу жайындабыз. Ушул жердеги аянтча өзгөчө, атмосфера өзгөчө. Айтор баардык уюштуруучуларга терең ыраазычылык билдиребиз. Senden sezenim, geleceğin gene senin.